Кудайым өзү сактасын, бүгүнкү күндө алымдарга таш ыргытмай, алымдарды жаман көрмөй, аларды сөгүү, тилдөө жана башка мына ушундай окуялар көп кезигип атат. Билесиздерби, илгери алым десе, молдо десе, депутатынан баштап чабанына чейин чуркап келип көрүшүп, аны кадырлап, барктап, сыйлачу. Эмнеге десе, булар алымдар Кудайдын илимин алган, шариатты билет, биздин жаназабызды окуйт, үйлөнсөк никебизди окуйт, балдарыбызга Куран үйрөтөт. Жана башка мына ушундай сөздөр менен карысынан баштап жашына чейин чуркап келип көрүшүп, аларды барктачу да. Бүгүнкү күндө Кудайым өзү мына ушундан сактасын, алардан өтүп илимдүү болуп, аларды сөгүп, илими барбы, жокпу, мына ушундай деп аларды тилдегени бүгүнкү күндө бир аз адепке, сый-урматка жатпай калып атат. Аларды сыйлоо, устаздарды барктоо бул ар бир кыргыздын, ар бир мусулмандын милдети болчу. Эмнеге дегенде, сиз экөөбүзгө илим үйрөткөн, сиз экөөбүзгө туура жол баштаган мына ошол аалымдар. Биз болсо ошол аалымдар айтса биз аткарабыз деп, ошол илимдин артынан түшпөй өзүбүздүн тиричилигибиз менен жүрөбүз. Алар болсо өздөрүнүн тиричилигин калтырып, өзүнүн алтындай болгон убактысын илимге арнап, Кудайдын ыраазылыгын табам деп, күнү түнү илим алган. Эми элдин кызматына келгенде эле ким жаман, илимдүүлөр жаман. Кантсе дагы, эмне болсо дагы алар илимдүүлөр. Мисалга ала турган болсок, бир адамдын эти башка бир адамга харам. Аны кыйбат кылуу дагы харам. Мына ушул кыйбаттан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы тыйган. Ошол бир топ адамга силер эмне бир тууганыңардын этин жегин каалайсыңарбы деп пайгамбарыбыз сураганда алар жок, кантип жемек элек дешет. Анан пайгамбарыбыз аны кыйбат кылганыңар анын этин жегени менен барабар. Бир мусулманга эти харам. Аны кыйбат кылуу дагы харам. Болбогон нерсе. Аалымдардыкы болсо өтө уулуу болот. Эгерде бир аалымды жаман көрүп өтө турган болсоңуз, сиздин урпагыңыздан эртең аалым чыкпай калышы толук ыктымал. Анткени Аллах Таала сиз жаман көргөн нерсени кантип берсин? Сиз эңсеген нерсени берет Аллах Таала. Андан көрө мына ошол илимдүү инсан чыксын, менин урпактарымдан илимдүүлөр чыксын деп дуга кылышыбыз керек болчу. Дал мына ушундай бүгүнкү күндөгүдөй илгери дагы бир окуя өткөн. Мысырда, тагыраагы Египет шаарында таанылган Заннун деген бир аалым өткөн. Анын аябагандай көп бир шакирттери болот. Ошонун арасынан баягы келип кетип окуган бир шакирти болот. Ал илимдүүлөрдүн баарын эле жаман көрөт. Тиги антип койду, бул мынтип койду деп, аябай өзү дагы тилдүү чечен нерсе болгон. Алар жөнүндө аябай катуу, жаман сын сөздөр менен айтат эле. Анан устазы катуу айтууну каалабады, айтор, ага бир сабак берейин. Бул мындай абалда кетсе, эртең жолу кыска болуп калышы мүмкүн. Деп ага бир сабак берүү максатында колундагы шакегин чыгарып, сен тиги базарга барып ушул шакегимди 1 динарга сатып келчи дейт. Жанагы шакекти алып, шакирти базарга жөнөйт. Базарга барып, могу шакек сатылат, 1 динарга ким алат десе, эч кимиси албайт. Анткени ошол базарда идиш аяк саткан, материал саткан, кийим саткан, жана башка оокаттарды саткан адамдар отурат. Анын чын эле баалуу буюм экенин көрүп турушат. Мен мындай баалуу нерсени алып эмне кылам? Эми азыркыдай болгон эмес ал убакта. Арзан баа болсо алып коеюн деген учур болгон эмес да ал убакта.
бул ушуга дагы бир жооп берип калбайын деген максатта эч ким салбай коет. Анткени анын баалуу экенин алар дагы билишет, бирок 1 динарга дагы сатып алышпайт. Анан жана шакирти аябай таң калып, эмнеге бул шакегимди эч ким албай атат деп устазынын алдына аябай өкүнүп келет да. Анан устазы: сен бул шакекти алгандагы тиги зергерлерге барган. Ошол зер алган зергерлерге бар. Тагыраагы алтын күмүш алган инсандарга бар деп айтат. Макул деп барса, барып эле могу шакекти ким алат десе, бүт баары чуркап келишип, мындай баалуу шакекти кайдан алдың деп таң калышып, биринен бири талашып, жанагы жерде ызы чогуп кетишет. Мага бер деп, ал убакта баягы бири-биринен өтүп баа көтөргөн эмес, бирок бири баа соода кылып атканда башкалар карап турган. Бирок бул албаса мен алам дегенсип көздөрү жалдырап турушат. Анан жанагы шакирти макул деп 10 динарга сатып келет. Аябай кубанат. Эми устазынын айтканын кылып атат да. Мынакей мен 10 динарга саттым деп кубанып, устазынын алдына чуркап келет. Устазы азаматсың деп аны мактайт. Эми бир азыркы тил менен айтканда ал оратор шакирти болгондо келип кетип окуйт. Анан: билесиңби, сен эмне үчүн бул өзүмдүн шакегимди, тагыраагы саткым келбеген шакегимди сага саттырдым? Мына ушунун сырын билесиңби дейт. Жанагы шакирти: жок, билбейм, эмнеге саттырдыңыз? Эгер саткыңыз келбесе, мени эмнеге кыйнадыңыз деген максатта сурайт да. Анан жанагы устаз айтат: Заннун, билесиңби, зер кадырын зергер билет, зер баркын зергер билет. Сен бул шакекти алып базарга барганыңда мунун кадырын эч ким билген эмес. Баалуу экенин билген, бирок кадырлаган эмес эч ким. Алгысы да келген эмес. Ал эми зергерге барсаң, алар талашып кетти. Мен алам деп ушундай умтулду. Анткени бул баалуу. Ушунчалык баалууну базарда эч ким баалабады, бирок зергерлер баалады. Мунун сыры эмнеде билесиңби? Эмнеде? Жана Заннун алым айтат: адам эмне нерсеге суусаса, эмне нерсени кадырлап барктаса, эмне нерсеге жан дүйнөсү эңсесе, ошол нерсеге умтулат. Тагыраагы адам кайсыл нерсеге суусаса, ошол нерсени кадырлап, ошол нерсени барктайт. Сен илимдин кадырына жетпейсиң, качан алымды сыйламайынча. Бүгүн сен илимдүүлөрдү жаман көрүп атасың, бирок сен өзүң илимге кызыкпай атасың. Сен илим адамы эмессиң. Эгер сен илим адамы болгонуңда, алымдарды сыйлайт элең, кадырлайт элең, алар жөнүндө жаман сөз айтпайт элең. Кандай эле зергерлер зер кадырына жеткендей, аны барктагандай. Деп жанагы шакиртине аябай катуу сөздөрдү айтат. Шакирти ойлонот. Чындыгында өзүм илим алып жүрсөм, өзүм дагы бир элдин керегине жарай турган бир инсан катары тарбияланып жатсам, эмне үчүн мен алымдарды жаман көрүшүм керек? Деп терең ойго кирип, мына ошол жерден алымдар менен аралашып, чоң бир алымга айланган ошол инсан. Бүгүнкү күндө дагы илимден кабары жок адамдар, ислам шариятынан кабары жок адамдар ошол жанагы Заннунун шакиртиндей алымдарды жаман көрүп жүрөт. Анткени аларга илимдин, шарияттын, исламдын кереги жок. Калп эле мен мусулманмын деп төш кага берет. Эмнеге десең, анын ата-бабалары мусулман болгон да, ошол үчүн ал мен мусулманмын, мен мусулман болушум керек деген максатта эле жүрүшөт. Бирок алымдарды, илимдүүлөрдү, жанагы эл алдында жүргөн жакшы бир инсандарды жаман көрүшөт. Тиги жеп коет, бул мындай кылып коет, тигиндей, андай мындай, кыскасы
оозго алынбаган жаман сөздөр. Мейли ар бир адам кемчиликтүү, бирок анын кемчилигин жашырып кое берет. Эмнеси болсо дагы бизге дин үйрөтүп атат, илим үйрөтүп атат. Ошондуктан мына ушул бүгүнкү темабыз мына ушундай зер кадырын зергер билет. Алым кадырын илим талап кылуучу, ислам менен жашагысы келген, шарият жолун билгиси келген, бейишке киргиси келген адамдар билет. Башка инсандар билбейт. Жаман сөздөрдү айта берет. Ар ким өзүнө илимдүү болуп алган бүгүнкү күндө. Эч кимдин кадырын эч ким билбей турган заман болуп калды. Бирок сиз экөөбүз андай кылбашыбыз керек. Кайсыл жамааттан болбосун, ким болбосун, несі болса дагы Аллахтын илимин алдыбы, ал жөнүндө жаман сөз айтпаңыз. Тилди тыйышыбыз керек, эң негизгиси. Ушул тилиңиз сүйлөп туруп кирип кетет, бирок жазасын алган мына ушул денеңиз. Бул тилдин сөөгү жок. Муну эч качан сындыра албайсыз. Илимдүүлөр жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аябай көп хадистерди айткан. Аллах Таала Куранда көптөгөн аяттар бар илимдүүлөр боюнча. Илим алган инсандын алдында периштелер канатын жаят. Илимдүүлөр канатынын үстүндө жүрөт. Керек болсо балыктар дагы ага истихбар айтат. Я Алла, ошол илим жолуна түштү. Күнөөсүн кечир деп. Күнү түнү ошол илимдүү инсандар кыргыз эли үчүн дуа кылат. Эч болбоду дегенде жума күнү дуа кылышат. Я Алла, мамлекетибизге тынчтык бер. Мамлекетибизге өнүгүү бер. Мусулмандар арасында биримдик бер. Жана башка мына ушундай дуаларды бир гана ушул аалымдар кылат. Демек, сиз экөөбүздүн тынчтыгыбызды, сиз экөөбүздүн жакшы жашообузга өбөлгө түзгөн мына ушул аалымдар экен. Келиңиздер. Аалымдар жаман болбойт. Алардын дагы нафиси бар. Алар дагы сүйлөп алышы мүмкүн. Алар дагы адашы мүмкүн. Бирок Кудайдан коркушат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.